Салам достор, бүгүнкү биздин Ырмаек рубрикабыздын кезектеги коногу таланттуу ырчы мырза, интернет жылдызы десек болот, Бейшабай Талантбеков болмокчу. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы. Жакшы, келип алдыңызбы? Жакшы келдик. Алгач эле ошол өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, биз сиздин ырдагандарыңызды интернет желесинен көрүп жүрөбүз да. Атым Бейшабай Талантбек уулу. Нарын областынын Ат Баш районунун Казыбек айылында туулуп өскөн. 98-жылы 9-класска чейин ошол жакта окуп, 9-классты бүтүп, Бишкектеги компьютерный колледждердин биринде окугам. Кесибим программист. Анан өзүм ырга кызыгам. Жакшы, анан ошол үй бүлөңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз. Үй бүлөдө 4 бир тууганмын. 3 кыз, 1 эркек. Менден улуу 1 эжем бар. Анан 2 карындашым бар. Мен төрөлөрдө мамам ошо бир аз грипп болуп ооруп калганда ошондон уламын деп айтып калчу мамамчы. Ошо. Кийин дарыгерлерге көрсөтүп көрүптүрбү? Дарыгерлерге көргүзгөн, анан мисалы кол салдырабыз деп да аракет кылышкан үйдөгүлөр, анан бирок Сабырбек Жумабеков деген врачыбызга барганбыз, барып анан мен өсүм болбой койгом, ушундай жүргөнүм эле жакшы деп. Анан кол салдырганда кичине оорчулук жаратып калат. Анан өзүм ушундай жеңилирээк жүрөм да, өзүм көнгөм да, кенедей кесиме. Ошол мектепте окуп жүргөндө сизге ыңгайсыздыктар жаралчу эмеспи? Мектепте окуп жүргөндө ОЗ окучумун. Ыңгайсыз деле жаралчу эмес. Көнөт экенсиң, бала кезинен барып. Уже эч кыйынчылыгы жок эле. Окуп бүттүм, азыркыга чейин баары эле жеңил десем болот. Мындай акыл эскерип, ушундай чоңоюп баштаганда өзүңүздө бир комплекстер болгон жокпу? Мисалы кандай? Башкалардан тартынуу сыяктуу. Андай. Тартынуу деген жок менде. Тартынып, анан кетенчиктегенде анда көп баягы максаттарыңа жетпей калышы мүмкүн. Колдон келишинче аракет кылам мындай жакшы маанайда жүргөнгө. Негизи өзүм ошондойм да, өзүм мындай жакшы маанайда жүрөм да өзүм. Анан мындай көңүл чөгүп, анан андай нерсем жок. Жакшы, анан сизге оор бирок сурагым келүүдө, апаңыздын көзү өтүп кеткен экен. Артык айырлуу болсун дейли. Ошо апаңыз жөнүндө айтып берсеңиз да. Ошо мамам 78-жылы болчу. Анан ошо рак оорусу менен ооруп 2 жылдай ооруп анан өтүп кетти мамам. Ошо мен негизи мамам окшошмун. Бет түзүлүшүм, мүнөздөрүм дагы ошо мамам дагы көп мындай нерсеге кайгыра берчү эмес. Аябай таза, тыкан, айылдагы үйгө кирип чыккан апалар ошо мамамды мактап турчу, аябай ушундай сендей келинди болсок деп, мамамдын жакшы жактарын көрүп, мамама суктанып турчу да. Анан кээде ошо ойлоп да калам, көп элдер кирип ошентип мактап, анан тиги эртең менен биз саат 9-тарда, 8-терде турганда мисалы үй таптаза болуп, ушундай таза болчу да. Гүлдөрдү өстүрүп көп, ошондой анан кирген элдер суктанып чыгып кетип турчу, анан ошондон да көз тийдиби деп дагы ойлоп, кээде ушинтип мындай армандап калабыз да. Бир туугандарыңызчы, алар кайсы жакта же окуйбу? Менден улуу эжем окууну бүткөн, МУКту. 97-жылкы турмуш курган. Өзүбүздүн айылга эле башты кошунабыз эле болуп калат. 2 карындашым болсо, менден кичүү Гүлнази деген карындашым, ал быйыл 8-класс болду. Андан кийинкиси 4-класс болду. Алар айылда? Алар жакшы, ден соолугу жакшы баары. Бизде мендей мисал тукумда жок. Ошо мамам ооруп калганда эле, грипп болуп ооруп калгандан эле ушундай улам. Ырдап жүргөнүңүздү көрүп жүрөбүз да. Ошого далилдеп көрүүчүлөргө мындан аркы маегибизди ыр менен уланталы. Макул.
мага гитара чертип ошо жанымда дос булам жүрөт, айыма ошо ырда конок барарда ошо досум менен жүрөм. Классташым эс тарткандан бери доспуз, экөөбүз айылда чогуу бүткөнбүз. Ошо досум менен гитара менен ырдап берели. Абдан жакшы болот экенсиз. Сулуулар кайдан жаралат дегендерди ырдап берели. Алчадай жүзүң өлтүрөп, аргандай ойго келтирет, алдыртан күлүп карашың адамды гана өлтүрөт. Көчөңдү бассам аралап, баса албайм сага каралап, айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Буралса белиңнин бурап, булактай үнүң шылдырап, айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Чачтарың түндөй карарган, айдалың ылдый таралган, сен үчүн баскан ак жолун, келсеңчи мага кайрадан. Көчөңдү бассам аралап, баса албайм сага каралап, айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Буралса белиңнин бурап, булактай үнүң шылдырап, айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Көчөңдү бассам аралап, баса албайм сага каралап, айтчы жаным сен өңдү, сулуулар кайдан жаралат. Ай баракелде, бар болуңуз. Ушундай сонун үнүңүз өчпөсүн дейли. Ушул ырчылыкка болгон кызыгууңуз бала кезден бар экен негизи. Ооба. Анан кийин ушунду ишке ашырсам деп жака келгенден кийин ойлонуп баштадыңызбы? Мен мектепте окуп жүргөндө эле ырдап. Мектептеги конкурстарда? Мектептеги жаш талант конкурстарга катышчумун. Анан ошо окуп жүргөндө музыкальныйдан окусам деп аракет кылчумун. Анан музыкальныйга болбой калып, кечигип келип калганбыз. Анан ошого карап, анан компьютерный колледжге папам алып барып тапшырткан. Анан ошол жерде 3 жыл окуп бүткөм. Ал кесип менен бирок иштеген жоксуз? Ошого мен 2-нчи курска кирерде ошо мамам ооруп калып, анан айылда жүрдүк көп. Бияка келбей, анан айылда карындаштарыма карашып, мамам бияка келип дарыланып антип мынтип. Анан ошо менен 1,5 жылдай окууга барган жокмун. Анан мамам кайтыш болгондон кийин анан кийин келип анан окууну бүттүм кайра. Негизи баягы билим алууга эч качан кеч эмес дейт го. Буюрса эми деле болсо тапшырып койсоңуз музыкалык жаатта. Музыкага эми ошо вокалдан алганга аракет кылып атабыз быйыл. Мынтип эл алдына ырдап чыгып, ушундай коомчулукка таанылуу кимдин өзүңүздүн эле идеяңыз болдубу? Ооба, өзүмдүн ошо жакшы тилектерим бар, буюрса бир жакшы тарбия бере турган ырлардан, клиптерден чыгарсак деп, баягы элге эми жаштарга жакшы туура багыт көргөзө турган бир клиптерден ойлондура турчу адамды жакшы жагына ошондой клиптерден чыгарсак деген ой максаттарыбыз бар буюрса. Негизи мисалы ырчылардын дейбиз, ушул шоу чөйрөсүндөгү адамдардын баягы кирешели булагы той дейбиз да. Тойлорго чакыруулар деле болуп турса керек. Ооба, тойлорго чыгып ырдап турам. Тамата байкелерим дагы бар. Дайым колдоп ошо тойлорго чакырып ырдатып турушат. Ошо менен жандап багам десем болот. Тойдо ошондой канча кара ставкаңыз дейбизби? Ставка
кээде 1000 сом, кээде 2000 сом ушундай болуп калат. Анан көбүнчө баягы мен ырдагандай элдер келип мага мындай кыстырмайды кылышат. Анан ошо тамада байкелер дагы той алып барып аткан кездерде дайым колдоп ырдатып ошо чакырып турушат, келип ырдап кет деп. Анан барып ырдап ошо менен тамада байкелердин жардамы тиет көп. Тойлорго ошо тамада байкелерим жардам берип ырдатат. Тойдон тапкан каражатты? Тойдон тапкан каражатты ошо кээде ырларга кетирген керек. Анан көбүнчө баягы үйгө тиги айылда ошо папама жардам бергенге көп аракет кылам. Карындаштарыңызга каралашканга? Карындаштарым мага каралашам постоянно. Анан азыр дагы ошо каралашып аракет кылып атабыз. Карындаштарым окууну бүткүчө аракет кылып бир жакшы нерселерди кылалы деп. Азыр кандай ырларды жаздырдыңыз? Азыр Өзүңүз бир эне жөнүндө ыр жаздырып аткам. Ал ырды Баян Акматов деген акын байкебиз берген. Сөзүн Жеңишбек Жумакадыр акын агабыз жазган. Обону Баян Акматовдуку. Ошолорду ырда деп ошо Баян Акматов агабыз берген ошону. Анан ошону жаздырып аракет кылып атам. Чыгармачылыктан сырткары кандай пландарыңыз, максаттарыңыз бар? Чыгармачылыктан сырткары көп эле максаттарыбыз бар эми. Эми үй бүлө курсак деген эми. Ошо көп эле жакшы тилектерибиз бар. Көңүлгө жаккан, туура келген адам барбы? Азырынча жок го дейм ошо. Азыр көп эле мындай ырга кызыгып атам азыр ырдап, ошого көңүл бөлүп эле азыр жактырган деле адам жок го. Канча жашында үй бүлө курсам дейсиз? 24-25 жаш деп ойлоп коем анан. Абдан жакшы. Жараткан ошол тилектериңизге жеткирсин дейли буйруса. Ар бир нерсенин өзүнүн саат учуру бар дейт го. Анан келиңиз анда бизге дагы чыгарма ырдап бериңиз. Сизди бүгүн атайын чакырганга жараша ырдатып калалы. Мирлан Байковдун Жайна деген ырын ырдап берели. Ару багым, мөл булагым кана ичпеген. Карайладым, сени таппай көздөр издеген. Арайларым, ар жылдарым өкүнүч менен өтүп жатат бул өмүрүм сагыныч менен. Жайна, жайна, алтын күндөр кайда, тагдыр экен таба албадым айла. Жайна, жайна, алтын күндөр кайда, калтырдың дей беймаза бир жайга. Жайнап турган каректериң кетпей эсимден, кайрат кылам өзүмдү өзүм алдап сезимден. Сайрап турган унута албай ошол кезиммен, сыздайт көтөт жүрөгүм сен деп эзилген. Жайна, жайна, алтын күндөр кайда, тагдыр экен таба албадым айлап. Жайна, жайна, алтын күндөр кайда, калтырдың дей беймаза бир жайга. Жайна, жайна, алтын күндөр кайда, тагдыр экен таба албадым айлап. Жайна, жайна, алтын күндөр кайда, калтырдың дей беймаза бир жайга. Жанатан бери сүйүү жөнүндө ырдап атасыз да. Сүйүүгө ишенесизби? Сүйүү барбы негизи? Бар болуш керек. Эми сүйүү жөнүндө деле эми сүйүү дегенде эми көп түрү бар го. Ата энеге болгон сүйүү, бир туугандарга, мекенге болгон сүйүү. Даже гитарабызга дагы сүйүү. Кыз жигиттин ортосундагы сезим. Бар болуш керек деп ойлойм.
Сиз буга чейин болсо керек, мисалы мектеп учурунда деле бардык эле адамдарда болсо керек ба? Алгачкы бир сезимдер ойгонуп. Болгон. Бирок өзүм негизи тартынчагыракмын да анан. Ошону ачыктабайлыбы азыр? Айта албай калдыңыз беле ошентип жактырып бирок? Ошондой күндөр болгон, мисалы ошондой убактар мектепте окуп жүргөндө баарыбыз деле. Ал кыз азыр каякта, айылдабы? Ооба. Биякта окуйт болуш керек да. Окууну бүтүп кетти. Ал өзү билбеген боюнча калды. Ошондой болду го дейм. Анда ошол кызга арнап бир чыгарма ырдап бериңиз. Кечирчи деген Самат Уланбековдун ырдын ырдап берели. Кечирчи күнөөлүү болсом, кезинде барктай албай сен азапка салып койсом. Түшүнчү күнөөлүү болсом, түгү жок түшүктөргө жаным сени салып койсом. Күнөөлүү болсом эле келейинби, же сенсиз ыйлап жүрө берейинби. Кечирбес жүрөк сенде, дарты көп жүрөк менде, калп эле күлө берейинби. Алыстан сүйө берейинби, алоолоп күйө берейинби. Эмнеге мынча кыйнадың, сен деген сезимдерди тепсегенди неге тойбадың? Теңсинтпей койдуң ардагым, теңселип кайтарапка барарымды мен билбей калдым. Күнөөлүү болсом эле келейинби, же сенсиз ыйлап жүрө берейинби. Кечирбес жүрөк сенде, дарты көп жүрөк менде, калп эле күлө берейинби. Алыстан сүйө берейинби, алоолоп күйө берейинби. Баракелде. Мындай армандуу сүйлөр ырдагана болсун, жашоодо болбой эле койсун дейли. Анан ушул ырларды атайын жаттайсызбы, текстин алып алып? Жет угуп атып элечи. Мындай жаксы угасың го ошондой угуп атып эле. Демек койма кулактык жайыңыз бар экен да. Жаккандарда ошондой эле бат эле илип алам да. Абдан жакшы. Анан азыр досуңуз жандап келиптир да? Бул досум экөөбүз тез тарткандан бери доспуз, анан уже бир туугандай элебиз да экөөбүз. Бирибизден эч нерсе аябайбыз, жардам керек болсо бирибизге жардам беребиз. Мисалы мен жардамга муктаж болуп калсам, досум келе калат. Досум жардамга муктаж болсо мен бара калам. Ушундай көп жерден бирибизди аябай колдойбуз. Сиз дагы гитара чертип аткан соң ырдасаңыз керек. Ушунча коштоп келгенден кийин сизден дагы бир ыр сураналы анда. Мейли сен кете бериң деген чыгарманы аткарып берейин. Келиңиз.
Баракелде. Бар болуңуз. Достугуңуздар дайым өчпөсүн дейле. Рахмат. Ар качан ушундай бири-бириңиздерди колдогон достордон болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Анан сизге суроом, ар кандай адамдар бар эмеспи? Кээде мисалы сиз көчөдө кетип атсаңыз, кол менен көрсөтүп, бир таң калып карагандар барбы? Сизге ыңгайсыздык жаратпайбы? Кээде болот баягы. Анан маани деле бербейм мен. Эми таң калып аткандар деп. Эми жолумду улап кете берем, ага деле эч нерсе эч капа болбойм ага. Аябай буулуккан учурда кантип чыгарасыз буугуңузду? Буулуккан учурда бир дагы эле чыгарып коем. Мындай өзүм баягы кейип, мындай өзүмчө антпейм да эми. Кээде эми кээде болуп калат эми кичине ойлоносуң, анан кайра эле баягы баары эле күндө жакшы боло бербейт. Жакшы маанайда баягы күндө эле жүрө бербейсиң, эми кээде ушундай көңүл чөгүп болот, анан андай бирок анчалык баягы эме кылбайм да. Баягы анчалык мындай чөгүп кетпейм да. Жакшы, анан баягы убакыт деген убакыт учкан куш дейт. Маегибиз аяктап баратат. Ушу маегибизди ыр менен аяктасак, Ошо Улан Осмонуулу агабыздын Доке деген ырын ырдап берели. Сөзү Айбек байкебиздин калемине жазылган. Огону Улан Осмонуулу агабыздык. Жартынанымды бөлөрүм Доке, мен үчүн каның төгөрүм Доке. Жаштыкка салып жүргөнбүз доски, жаңылсам жолдон сөгөрүм Доке. Баскан жолумду көрөрүм Доке, байкаткан сыйды көлөмүн Доке. Аманат келсе өңөрүп бир күн, өмүрүм болсо көмөрүм Доке. Gömürüm Doke. Dosumdun dosu bolot deyt Doke, doğru sürgön ömür tolot deyt Doke. Ынтымак болсо ортодо Доке, маниси сөздүн оңот дейт Доке. Душманың келсе жашынган дос бар, дубалдай бекем басылган дос бар. Бөдөнүбүзгө ачылган дос бар, сыр бойдон сагай катылган дос бар. Катылган дос бар. Баракелде. Бар болуңуздар. Рахмат. Чоң рахмат. Бүгүн ушундай келип, сонун ырмаек куруп бергениңиздер үчүн. Чоң рахмат сиздерге дагы чакырганыңыздарга. Чыгармачылык ийгилик каалайлы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү ырмаегибиз соңуна чыкты. Кийинки берүүдө кимди көргүңүздөр келет? Комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Анан калса биздин каналыбыз миллионго жеткени калды. Каналга катталганды унутпаңыздар.